Салам достор, мен Улан Үсейин. Мындан ары сиздер менен өлкөбүздө болуп жаткан ар кандай маселелерге, ар кандай президенттерге ой бөлүшүп, өз ойлорумду калтырып турам. Ал ойлорумду Айылдык сүйлөйт YouTube баракчасынан, Instagram, Facebook, Улан Үсейин баракчаларынан көрүп турсаңыздар болот. Эми бесе баштадык. Сиздер менен биринчи тема катарында обондор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Булар кимдер? Албетте бул сөздү улуу муун укканда жакшы тааныйт. Жаш муундар бул сөз жөнүндө билбеши мүмкүн. Обондор кимдер деп кызыгып жатсаңыздар, булар кайсы бир топтун, кайсы бир күчтүн бийликтин сөзүн сүйлөп, бийликтин камчысын чаап, бийлик үчүн кызмат өтөгөндөр. Булар атайын топтор десек болот. Азыр мен силерге обондордун жашоо жолу таржымалуу жөнүндө айтып бермекчимин. Бул качан, кандай пайда болгон? Биз баарыбыз билгендей, 2005 жылга чейин мамлекетибизде оппозиция пайда болуп, Акаев бийлигине каршы чыга баштаган. Акаевдин бийлигине каршы чыккан убакытта ушундай атайын обондор пайда болгон. Булар аялдардан көбүрөөк түзүлүп, ар кандай бийликке каршы, бийликтин мыйзамсыздыкка каршы акцияларда провокация уюштуруп, сөз бербей, ажылдап, талап, тепсеп, талкалап турушкан. Бул Акаев заманы бүтүп, Бакиев заманы өткөндө да жашынулаткан. Бакиев заманында дагы бул обондор кайра эле бакиевчил адамдарга, бийликчи адамдарга кызмат көргөзүп, алардын камчысын чаап, сөзүн сүйлөп, провокациясын кылып, кызматын аткарып беришкен. Алардын бирден бир чоң мисалы, Каркыра сатылып жатканда Каркырадагы жерде оппозицияны жумуртка менен чапкылап, аларды шылдыңдап, мазактап, кууп чыгышкан. Мына ошондон баштап бул обон көп жерге, көп элге таанымал болгон. Санай берсек, абдан көп иш-чараларда обон кызмат өтөгөн. Убакыт өтүп, Бакиевдин доору бүткөн. Бакиевдин доору бүткөндөн кийин эң эле азыр кызыктуу нерсе Атамбаевдин доорунда кайра башталган. Атамбаевдин доорунда булар обон эмес, апрелчилер деген ат менен чыккан. Себеп дегенде апрель революциясынын баатырларыбыз деп Атамбаевдин бийлигине жаш сөздөрдү сүйлөп, алардын камчысын чаап, алардын ишин кылып, ар кандай иш-чараларда провокациялар өткөрүп келишкен. Мурун обондордун катарында аялдар толтуп келе турган болсо, Атамбаевдин убагында апрелчи эркектер толтуп алган. Азыр тилекке каршы биз байкагандай Жээнбековдун обончулары пайда болду. Акыркы акцияларда ар кандай провокациялар көрүп, эми акыркы 3 акциядан обондор кайра жанданып, өздөрүнүн ишин жүргүзүп баштаганын билдик. Эми месе ошол обондорго силер менен кенен токтолобуз. Биз байкагандай акыркы 3 тынчтык акциясында, митингинде бул обондор өздөрүнүн иштерин абдан алгылыктуу алып барышты. Мисалга ала кете турган болсок, атын атаса куту сүйүнөт дейт. Акылай Кенекеева Садыр Жапаровдун митингинде кийин интервью берип, алар Садыр Жапаровдун митингине келгендер сатылгандар, Садыр Жапаровдун митингине келгендер акчалгандар, Садыр Жапаровдун митингине келгендер буйрутма менен келгендер деп сүйлөп чыкты. Ошо формаларды Садыр Жапаров берди, балдарга аттарды Садыр Жапаров берди, анан келип кеткен жол кирелерди Бишкектен барган аялдар болду да кредиттен. Алардын да акчасын ошо Садыр Жапаровдор каржылаптыр дегенди уктум мен. Андан кийин булар баргандан кийин ошо жол кирелерди ошол Садыр Жапаров төлөп бериптир деп кийин мен өзүм ошо барган аялдардан уктум да. Андан кийин 8 март акциясын, 8 марттагы тынчтык акциясында дагы ошол эле Акылай Кенекеева барып провокация кылып, буларды кармаш керек, буларды олтургузуш керек деп узуш салып жүрдү. Эмне үчүн ушуга окшогондорду сүйрөбөйт милициялар, туура милициялардын кылып атканы, органдын кылып аткан ишине мен кошулам. Мен да сүйрөмөкмүн азыр. Себеби ушуларды сүйрөдү деп иш козгоп койсун мага, камаза камап койсун. Ошол эле Акылай Кенекеева 10 марттагы зордук зомбулукка каршы конституцияны коргоо боюнча акциясында дагы провокация уюштуруп, ал жерде да жүрдү. Андан тышкары буга окшош Жипаргүл Бердибаева улуттун кийимин, улуттун баалуулугу менен ойноп, ак элечегин кийип алып, провокация кылып, ажылдап сүйлөп, митингчилерден сөз таралышып, ишти башка нукка бурганга аракет кылды. 10 мартта дагы бир провокация кылып, кыйкырып, ызучу салган обондордун бир мүчөсү кармалгандыгы тууралуу маалымат уктук. Ал Ыргалай Бекмуратова, Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратовдун бир тууган эжеси. Буга чейин ал кафеде каалаган митингди токтотуп берем деп 40 000 сом акча талап кылып аткан жеринен кармалган. Бул кармоо Баткендеги Ак Татыр аймагында болуп жаткан чек ара маселесине байланыштуу. Айткандай, бул обон тобу ар бир маселеде эксперт. Ар бир маселеде сөзү бар. Ар бир маселеде өзүнүн тапшырмасы менен так иштейт. Мына достор, баарыбыз башта көргөндөй, мындай адамдар мамлекеттеги болуп жаткан акцияларды ар кандай нукка буруп,
провокацияларды кырып ар кандай туура эмес нерселер жасашат. Ошон үчүн мындай адамдарга, мындай топторго, мындай күчтөргө жол бербей, жолун бууп провокация калтырбайлы. Көрүшкөнчө.